Быйыл Ысык Көл облусунун түзүлгөнүнө 80 жыл, ал эми Каракол шаары 150 жашка толот. Мындай мааракен Утурлай Каракол шаарында Япониянын күндөрү өткөрүлдү. Салтанатты Япониянын Кыргызстандагы элчилиги уюштуруп, ар кандай маданий оюн зоок, мастер-класстар жана жапон маданиятын чагылдырган иш-чаралар болуп өттү. Кулак тундурган мындай кооздук Каракол шаарында акыркы жолу мындан 8 жыл мурда жаңырган. Быйылда облус менен шаардын мааракесинин урматына жана эки элдин достугун дагы да чыңдоо максатында Япон элчилиги өткөргөн салтанат Каракол шаарын 2 күн бою шаңга бөлөдү. Алардын бири Ысык Көл облустук музыкалык драма театрында өтүп, Борбор Азиядагы белгилүү Оо Дайко барабанчылар тобу жана Суши дуэти өз өнөрлөрүн тартуулашты. Иш-чара андан ары Ысык Көл мамлекеттик университетинде уланды. Япон мушташ искусствосунун түрлөрү айкидо, дзюдо, сумо жана япон каллиграфиясына үйрөтүү боюнча мастер-класстар көрсөтүлүп, мындан тышкары ар кандай япон маданиятына тиешелүү көргөзмөлөр болду. Бул сыяктуу саамалык Ысык Көл облусунда мындан 8 жыл мурда өткөрүлгөн. Ал эми өткөн жылы Ош облусунда болгон. Жители могут, да. Буга чейин биз мындай иш-чараларды Бишкекте гана өткөрүп келгенбиз. Быйыл Караколдо өткөрүүнү чечтик. Бул жердин шаар тургундары каллиграфия жазууну, биздин улуттук кийимибиз юкото кийүүнү жана ар кандай балдарга арналган оюндарды ойноп көрүп жатышат. Мындай нерсени өткөрүүдөгү биздин башкы максатыбыз эки элдин достугун бекемделишине пайдасын тийгизе турган иш-аракеттерди кылуу. Оригами. Муну менен бирге мектеп окуучулары жана студенттер үчүн Япония тууралуу кеңири маалымат берилип, Күн Чыгыш өлкөсүнүн чет элдиктерге арналган билим берүү программалары тууралуу сөз болду. Айтсак, билим алууну эңсеген улан кыздар үчүн ар кандай жагымдуу шарттар менен кесиптик лицейден тарта магистратурага чейинки түрдүү программалар бар. Ал эми каржылык жагын жол келесинен баштап толугу менен Жапон өкмөтү өз мойнуна алат. Жапон элчилигинде биздин жарандарга, студенттерге, магистранттарга көп программалар бар. Ал үчүн аттестат же диплом болуш керек студентте же магистрантта. Ошол жапон тилин жана англис тилин билиш керек. Анан Япония өкмөтү биздин жарандардын окуутусун каржылап берет. Кыргызстан көп улуттуу меймандос өлкө. Андыктан өзүнүн маданиятын даңазалоо менен бирге дос элдердин маданиятынын да жайылуусуна шарт түзүп берип келет. Бул болуп өткөн саамалыктагы эки элдин ынтымак ырашкерчилигинин урматына арналды. Жапон тараптын билдиришинче, Ысык Көл облусунун 80 жылдыгы менен Каракол шаарынын 150 жылдыгына арналган белек болду. Бактыбек Маматсаев, Пирамида, Ысык Көл облусу.